Урматтуу коллегалар, кечээ мен Кытай мамлекетине сиздер жакшы билесиңер, Кытай мамлекетинде окуяларды Ухань шаарына чалдым студенттерге. Студенттер менен сүйлөштүм. Ал жерде 14 студент бар. 15 адам өзүнүн биздин жарандар ушу Ухань шаарында. Бир дагы биздин бир студент дагы ошол дартка учураган жок, жуккан жок, баары жакшы. Алар 3 маселени мындай айтып калышты мага. Ошон үчүн Алмаз Акунжанович, анан кийин төрага сиз дагы ушуну кабыл алып койсоңуз, президенттин өкүлү дагы кабыл алып койсо. Биринчиси, ошол азыр Ухань шаарында алар азыр изоляция болуп калды, изоляцияда. Алар чыга албайт ал жерденчи. Азыр башка мамлекеттер да аябай аракет кылып атышат, өзүнүн жарандарын алып чыкканга. Айрыкча жакшы аракет жасап аткандар биздин коңшу мамлекеттер. Ошол коңшу мамлекеттер менен сүйлөшүп, эгерде ал жерде уруксат берилсе, ошол коңшу мамлекеттер менен чогуу биздин ушул студенттерди алып чыкканга аракет жасаш керек. Экинчи суранганы, эгерде изоляция убакытсыз узарып кетсе, биз чыга албай калсак, анда тамак ашка жана мындай маскаларга акчабыз түгөнүп калышы мүмкүн. Анан ошол нерсе дагы проблема болуп калышы мүмкүн. Ошол жагынан акча каражатынан кандай посольство тапшырма беребизби же башка жак менен ишти алып барабызбы, ошол жагынан да караштырып көрүш керек. Эмне үчүн дегенде, эгерде кокус бир мындай мезгилде берилип калса, чыйып кеткиле деп, акча каражаттары жок болуп калышы мүмкүн. Ошол маселе. Үчүнчү маселе бул азыр мына Россия Казакстан аркылуу келип атышат. Ошо Россияда, Казакстанда биздин консулдар, посолдор ошо аэропорт аркылуу келип атышат да. Ошо аэропортто көзөмөлдө алыш керек, аэропорттордо. Анткени биздин жаран келетканда ал жерде дагы проблема болуп калбашын.